Саламатсыздарбы, ардактуу биздин көрөрмандар. Кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз сөз кыла турган нерсе бул жумшак көндүмдөр жөнүндө. Орусча айтканда мягкие навыки деп угуп эле калсак керек. Көптөрүбүз уга электер үчүн бул эмне? Бул жумшак көндүмдөр биздин ийгилигибиздин 85%-ын түзө турган көндүмдөр болуп саналат. Изилдөөлөргө таянсак, 15%-ы биздин кесипкөйлүгүбүз, ишибизди мыкты билгендигибиз болуп эсептелинсе, эгер биз жумшак көндүмдөргө үйрөнбөсөк, биз канчалык кесипкөй болбойлу, канчалык укмуш, өз ишибизди укмуш билбей эле биз жумшак көндүмдөрдү үйрөнбөсөк, анда коллективде болобу, командада болобу, керек болсо үй бүлөдө болобу, адамдар менен тил табышуу, мамилелешүү абдан оор болот. Ошол себептен бүгүн жана мындан кийинки бир нече видеолордо жумшак көндүмдөрдү чекесинен айтып бергенге аракет кылам. Бүгүн биз активдүү угуу, кыргызча которсок, жигердүү уга билүү жөнүндө сөз кылабыз, кыскача. Негизи эле мен айтмакчымын, бүгүнкү заманда адам баласына деги эле биздин замандаштарыбызга кулак жетишпейт. Кандайча? Бүгүн мен психолог катары кээ бир кардарларыма жөн гана уга турган адам керек экен, жөн эле угуп кое турган адам керек экенин баамдап жүрөм. Кээде мен эч кандай деле кеңеш бербейм, эч кандай деле бир диагноз коюп, же болбосо бир себептерин издеп, кайсы бир билбейм, илимий бирдекелерди издебейбиз. Мен кээде жөн гана угуп бергениме, угуп атып бир керектүү суроолорду берип атсам, ал жооп берип атып эле ал адам өзү жооп берет дагы, аягында рахмат берген кеңешиңизге дешет. Бирок мен эч кандай кеңеш бербейм. Мен жөн гана угуп кое алам. Демек, бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндө биз көбүбүз бизди уга турган адамдарга өтө муктажбыз. Ошондуктан жумшак көндүмдөрдүн бири уга билүү экен. Бир мисал келтире кетсем, мага жаш келиндердин бирөө кайрылып калды. Ал жолдошуна абдан таарынычта болуп жүргөн экен. Себебин сураштырып отуруп, мен байкадым, ал келин күйөөсүн акырына чейин укканды үйрөнгөн эмес. Ал жолдошун бир жарымына чейин угат сөзүн, андан аркысы өзүнүн бир чыпкаларынан, өзүнүн бир калыптанып калган ынанымдары, өзүнүн түшүнүктөрү менен жыйынтыктап туруп, андан аркысын өзү улап алгандыгын байкадым дагы. Мен ал келинге эмкиде жолдошум менен баарлашканда сураныч, эч бир сөзүн бөлбөй туруп, өзүңдүн бир түшүнүктөрүңдү кошпой туруп, өзүң бир кандайдыр бир ички диалогко берилип кетпей, ички диалог, мисалы, адамды угуп жатканда биздин ичибизде, өзүбүздүн мээбизде бир диалог башталат. Ошол нерсени өчүрүп туруп, жолдошумду акырына чейин угуп көрсөң деген кеңеш бердим. Бир жакшы сөз бар: акырына чейин укпай жооп берген адам акылсыз деген. Демек, биз өзүбүздү текшерсек, мен адам менен баарлашууда акырына чейин угамбы? Же өзүмдүн мээмде, өзүмдүн жан дүйнөмдө анын ойлорун, сөздөрүн улап кетип, өзүмдүн дүйнөмө кирип кетемби? Ошол себептен биздин ортобузда көптөгөн түшүнбөстүктөр, конфликттер келип чыгат. Анан ал келин мен кеңеш бергенден кийин барып жолдошун бир жолу акырына чейин угуп көргөндө, ал үйгө кечигип келгенде биздин аял затынын негизи эле фантазиябыз, укмуш иштеп кеткен жайыбыз бар эмеспи? Жолдошу чын эле олуттуу себептер менен үйгө кечиккендигин акырына чейин уккан, анан ошол жерде келишпестик жаралган эмес. Демек, биздин көптөгөн көйгөйлөрүбүздүн бири уга билүү жөндөмдүүлүгү, жигердүү уга билүү жок болгондуктан болот экен. Ошондуктан мен чакырат элем, келгиле бүгүнкү күндөн баштап кулак болгонго, жөн эле кулак эмес, жигердүү уккан, акырына чейин уккан кулак болгонго аракет кылалы.